Аттарынан құла. Aleyküm assalam. Assalamu aleykumler. Тойыңар деді. Жүнісбай, табақтарды тартқылар. Toyunlar mayrek bolsun. Sizler менен birge болсын. Toyunlar kut bolsun. Келе ғой. Кимден болосың? Koca Caş'tan Атың ким? Kalıkol. Үйгө киргиле конактар. Gelgile mergenler, gelgile. Ne okuşunuz kıran olsun bayan. Azamat atanın balası, örkönün ölsün. Кыргыз элинин баскан узак жолу бул жөн эле өткөн күндөрдүн эсеби эмес. Бул мамлекеттүүлүктүн, адилеттүүлүктүн, эл башкаруунун улуу мектеби. Кылымдар бою калыптанган кыргыз көчүнүн өзөгүн нарк, уят, ыйман, калдыстык түзгөн. Бабаларыбыз бийлик тизгинин кармаган инсанга өзгөчө талаптарды койгон. Ошондой талаптардын эң туу чокусу туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок деген алтын эреже. Өстүрүүгө гүл мекенде акылдуу бектер ишти баштай калды. Адеп эле кызматка киришкенде агайын туугандары батпай калды. Арыстанбек аталардан бери карай акындар ачык айтып келбедикпи? Туугандуу бийде ыйман жок делинсе, туура бийде тууган жок дебедикпи? Бул макалды жөн гана сөз тизмеги катары кабыл алуу ары дегенде акылсыздык. Туура түшүнгөн эстүү баш үчүн мындай улуу сөз эл арасында чыныды ынтымакты сактап бекемдей турган формула болушу зарыл. Тилекке каршы бүгүнкү күндүн реалдуулугу улуу насааттын унутулуп бара жатканы. Жапаров бийликке жеткен күндө эле башталып, коомчулукту терең ойго салууда. 2020 жыл октябрь эл аянттан тарай электе эле майлуу жерлерге кудалар отура баштады. Жакшылап карап тургула. Биринчи кудасы Турузбек Түмөнбаев унаа мекемесине башчы болуп калды. Машина каттоодон түшкөн миллиондор эми ошонун колунда болуп калды. Экинчи кудасы Таштанбек Каймазаров миграция кызматын алды. Казынаны ким текшерет? 21-жылы эсептөө палатасына дагы бир кудасы Алмазбек Акматов келди. Анын баласы болсо дароо президенттин администрациясына кирди. Атасы акчаны текшерет, баласы ак үйдө карап турат. Президенттин иниси Орозбек Жапаровдун достору да куру калган жок. Медицина, Фомс жана спирт заводу эки чоң кызмат үй бүлөнүн жакын досторуна берилди. Элдин ден соолугуна деген акчасы менен спирт эми ишенимдүү колдоо. Кыргыз чыныгы эл башчысы деп өзгөчө калыс. Өз кулукчулугун эл мүдөөсүнө курмандыкка чала билген, тууган уругуна, куда сөөгүнө, бала чакасына тарпаган адилет инсандарды айткан. Бийликке келген адам жеке кызыкчылыктарынан, үй бүлөлүк амбицияларынан толук арылууга милдеттүү болгон. Элибизде түз баскандын көлөкөсү да түз болот деп коюшар эле. Азыр болсо Кыргызстанда бийлик ээсинин көлөкөсү мындай турсун. Өзү да, сөзү да кыйшык болуп турат. Президент алгаш бийликке келгенде туугандарымды аралаштырбайм деген убадаларды берген. Антип мен туугандарым же болбосо досторум деп мен бийликке койбойм. Сиз кошулбайсыз, э? Жок, ага кошулбайм. Эл ишенген, үмүт кылган. Бирок коомчулукта, басма сөз беттеринде, социалдык тармактарда мамлекет башчысынын жакындарынын, бир туугандарынын, куда сөктөрүнүн ар кандай мыйзамсыз иштерге аралашып жатканы бир нече ирет айтылып жүрү. Башчы адилетсиз болсо, мыйзам тепселет деген ушул эмей, эмине? Кыргызда калк айтса, калп айтпайт дейт. Коомчулукта бийлик ээсинин айланасында тууганчылык маселеси талкууланып жатабы? Демек, от тутанган жерде түтүн бар. Президент өзүнүн тегерегин, жакындарын мамлекетке тиешелүү иштерден канчалык алыс кармаса, анын кадыр баркы ошончолук бийик, сөзү өтүмдүү болот. Ачынында башкаруучунун эң жакын тууганы анын эли болуш керек. Сабыр Жапаров Туркияда алтын карап жүргөн сүрөтү чыкканда бийлик жөн эле көрүп жүрөт деген. Бирок кийин бир видео тарады. Анда бирөө алтын толгон коробкаларды көрсөтүп, Сабыр аба, бул партияны жөнөтүп жатам деп жатат. Коробкаларда тамчы Ларнака деген код турат. Биз ал учакты таптык. Алтынды президенттин агасы өзү карап жашыруун ташып турушкандай. Assalamu alaikum, шеф. Вот грузду балдар алып келишти. Өзүм лично проверил и принял. Буюрса все на месте. Сабырова, Машка боюнча еще маалымат жок. Айты сейчас отправляем. Алайын деп жутумба, ач көздүктүн белгиси.
жулайын деп умтулба, журт бузардын белгиси деп койшар эле. Баласынын досторунун ар кандай деңгээлдеги ири долбоорлорго аралашып жатканы тууралуу кооптонуулар ачык айтылып да, көрсөтүлүп да келет. Президенттин агасынын баласы Азат Жапаров болсо таможняны көзөмөлдөйт. Маалыматтарга караганда, ал Манас аэропортундагы таможняда ар 1 килограмм товар үчүн $4 чогултат. Атасы алтын менен базарларды караса, баласы бажыны көзөмөлгө алды. Мындай тенденция Кыргыздын кылымдык мамлекеттик наркына доо кетире турган кооптуу жол. Президентке жакын келгендерлин бийлик көзөмөлдөгөн бизнестин тегерегинде жүрүшү, мейли алар эң таза ниет менен келсе да, коомдо ишенимдин кетишине, адилетсиздиктин үрөнү себилишине алып келет эмеспи? Буга чейинки эки революциянын тең негизги себеби дал ушул үй бүлөлүк кландык башкаруунун айынан болгонун тарых унуттура элек. Өткөндөн сабак албаган бийликтин келечеги тумандуу. Тилекке каршы Жапаров бийлиги да акындарыбыз айткандай, өлкөдө жакшы нерсе жасалса биз кылдык деп, а өздөрүндөгү жемкорлукту мурдагыларга шылтап коюуну адатка айлантышкан. Алар жонуп жолду жейт, жонуңдан сыйрып тонду жейт. Кырып кырды жейт, сыйрып сырды жейт. Кийинкиси кылганын уялбай туруп ананда мурункусун кылды дейт. Кыргызда кара кылды как жарган калыстык деген түшүнүк бар. Бул өкүм чыгарганда, кадр тандаганда же чечим кабыл алганда бир тууган унтулса да акыйкаттык тарапта болуу деген сөз. Эгер бийлик башындагы адам өз жакындарына артык султ бере баштаса, анда мамлекеттик башкаруу системасында тең салмактуулук жоголот. Тилим бир гана шыңгырда жылажын. Ажал жетип күн бүтсөңө деген өлүмгө да жоктур эй ылажым. Ырымдың ырдап төгөйүн, сырымдың айтып берейин, салып тургун эй кулагың. Элибиздин залкарлары, Калыгулуулу, Арстанбек, Токтогул сыяктуу акылмандар өлкө башчы туура эмес жолго түшкөндө анын бетине чындыкты айтып түз жолго салып турушкан. Бүгүн да ошол насааттарды эске салуу ар бир жарандын, ар бир журналисттин милдети. Бирок учурдагы бийлик ээлери кошоматылардын сөзүн угуп, чындык айткандарды кор тутуп калды. Деген менен Жапаров өлкөдө демократия бар экенин кайталагандан жадабайт. Президенттин айтымында Кыргызстанда баары мыйзам талаасына түштү. Бийликтин кемчилигин далилдер менен ачыктагандар кубатталаарын кошумчалады. Коррупция, уурлуктар болсо кабарлагыла, андай жарандар мага жардам гана берген болот. Мамлекетке, элге зыян келтиргендерге айоо жок деп президент дагы бир жолу эскертти. Туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок деп тегин жерден айтылбагандыр. Бул накыл кептеги ыйман, бул уят, а бир жоопкерчилик деген бийик түшүнүк. Эл башчы өз бийлигин тууганына колдоно баштаганда, анда Кудайдын астындагы, элдин алдындагы жоопкерчилик сезими өчөт. Андыктан президент жакындарынын, балдарынын көңүлү үчүн иштебеш керек. Эстүү башчы элдин укугу тебеленерин, ишенди кетерин эстен чыгарбоосу зарыл. У президента Кыргызстана Садыра Джапарова 4 детей. Наиболее известный из них – сын Рустам. Несколько раз он сопровождал отца во время зарубежных поездок и встречал в стране российских спортсменов. Согласно расследованию издания «Факт-чек», на сына Джапарова зарегистрировано несколько компаний. Сам президент говорит, что Рустам по его поручению занимается привлечением инвесторов в страну и контролирует строительство центра отдыха на Иссыкуле. Издание «Клуб», OCCRP и Тимиров Лайф опубликовали совместное расследование, в котором рассказали о причастности друзей сына президента к крупным проектам, к которым имеет отношение скандально известный китайский бизнесмен Хабибулла Абдукадыр. Азыркы бийлик коррупция менен күрөшүүнү урангыл жатканы менен, эгер ал күрөш өз кишилерге келгенде жумшарып, башкаларга келгенде ката алданса, элдин ишеними заматта сынат. Садыр Жапаров өз туугандарынын амбициясын тизгиндеп, аларды бийликтин долбоорлоруна жолотпоого саясий эрки жетиш керек. Элибизде жакшы башчы эл камын ойлойт, жаман башчы өз камын ойлойт дешчү президент тарыхта өз туугандарын, балдарын байыткан башчы катары эмес, маркын тирилткен, мамлекетте бутуна тургузган жетекчи катары калгыс келсе, анда адилеттүүлүктү туу тутуп, сын айткандарды сындырууну токтотуш керек. Кыргыздын улуу тарыхы жана келечек мууну бийликтин ар бир кадамына баа берет.
нарыктуу элдин намысын бийик тутуп, улуттук дөөлөттөрдү сактап калуу бүгүнкү күндүн эң башкы талабы. Туура бий болуп, тууганды, өз үй бүлөсүн эмес, элди тандаган күнү гана кыргыз көчү түзөлөт.